Айыл суық екен. Айваны кешінде де жамғыр жауып кетті. Суығырақ. Қазір айта кетейін. Бұл жақта мына бұл біздің үй. Бұл жақта біздің туғандардың үйі. Туғандардың үйінде Құдай бұйырса эжебизди бүгін ұзатабыз. Біздің туғандар, уруулар ушул жақта бардығы қайнап жатышат. Бұл болсо Каролдуу тобубуз биздин. Ошол Құдай бұйырса айылга келгеним жөнүндө бир аз влогторду Құдай бұйырса чыгарам. Анан көрөсүздөр. Кыз узатуу ар бир кыргыз үй бүлө үчүн бул улуу салт болуп эсептелет. Бүгүн эжебизди узатып жатып, малга бата берилип, аны сойгонго шаштык. Малды бир аз ары тартып, бери тартып, баардыгыбыз жыктык. Бул жакта баардыгы Касым уулу деп коет. Биздин Касым уулудагы урууларды да мал союлуп, эттери байланып, ар бири устукандалып, келген кудаларга кылдаттык менен баардыгы майда баратына чейин даярдалды. Анан куда тозууга майда баратына чейин даярдап, шарларды үйлөп, эшиктерди кооздодук. Бул болсо кудаларга болгон сыйырматтын белгиси болуп эсептелет. Эшиктер ушундай кооздолду. Ар ким өзүнүн колунан келген кызматын кылып жатты. Мен отун жарып, казандын астына эт асарга отундарды жарып даярдап бердим. Эттер бөлүнүп, суулары куюлуп, эттер салына баштады. Казандын астына отундар даярдалып, от жагылып, эт асылды. Анан бул жакта карындашым дасторконун көркүнчү кара жемиштерди тизип, аябагында сонун кылып даярдады. Бул жакта баардыгы өзүнүн иши менен бушайман. Бул болсо эжекебиз, турмушка чайындап жаткан Каныша эжебиз ак көйнөгү аябагында жарашыктуу болуптур. Ожокананын ичинде ар бири өзүнүн иши менен алек. Бири салат туураса, бириси бирдекесин кууруп, баардыгы бирөөсү идишин жууп жатты. Бул жакта эшикте дагы өзүнчө ар бири басып, пушайман болгон кишилер кудаларды күтүп турушту. Бул жакта карындаштар баардыгы тең, бул жакта дагы даярдыктар. Анан боорсогумду көтөрүп алып, конокторго даярдалган, кудаларга даярдалган дасторконду бир көрүп чыгайын дедим. Дасторкон көз жоосун алып, аябагында сонун даярдалыптыр, баардыгы тең. Кафедегидей эле даярдалган экен. Андан кийин бул боорсокту ушул жака алып чыккан. Бул жакта жанагындай бөйрөк, өпкө дегендерди уктуңар беле. Кудалар келгенче курсагыбызды тойгузуп, бири-бирибизди сыйлашып жаттык. Аздан жакшы бийлеген абысындарга, аздан жакшы бийлеген кайнэжелерге Нургүл эжем айтат, урматтуу биртондар, жакшы бийлегендерге чорника ойнойм дейт биртондар. Белгиле бийлеп туралым меймандарыбыз, той куттуу болсун дейле. Кудалар, кудагыйлар келгенче көңүлүбүз ачып, чачып меймандар. Бул жакта көчө карап, баардыгы тең кудаларды күтүп калышты. Баардыгы тең толкундануу менен кудаларды күтүп жатышты. Бул жакта биринчилерден болуп кудаларды тозуп алган аркан тозуучулар болду. Жана кийинки бөлүмдө арканды кантип тозуп, кудаларды кандай тозуп алганыбыз боюнча киргизем.